Туман күн, урматтуу менин каналда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Ошол UEMF же болбосо суудагы Формула-1 Ысык көлдө 31-июлдан баштап 2-августка чейин өтөт. Ысык көл Гран-присси болот F1H2O деген. Зыяндын сандык баасын жана жактоо менен каршы жактарын салмактайлы. Өткөрүү керекпи же жокпу? Ошол текшерилген маалыматтарга негизделген аналитиканы кылалы. Ошол жарыш узактыгы 3 күн болот. Эгерде көл кирдесе 330 жыл жаңырат экен, суу алмашылат экен мисалы үчүн. Анан негизи бизде 822 тазалоо системасы жок объект көлдө иштеп жатат. Ошонун баарын салыштыралы. Менден көп комментарий келди, тынбай келип атат. Азыр провокация болуп атабы же чын эле эл ушул нерсеге кооптонуп атабы. Иш-чара жана аянтчада эмнени салмактасак болот? Бул спорттук иш-чара. Албетте 18-23 кайык катталды. Катышабыз дейт. 8 команда, 18 пилот 26-жылга, 2026-жылга билдирүү берди. Бунун ылдамдыгы ушул кайык кемелердин 250 км/саатына болот. Жабык трассадагы бир орудуу катамарандар болот. Катамарандардын түрү өзгөчө да, болид сыяктуу. Анан VIP аябай мындай бай адамдар күтүлүүдө 300гө жакын конок келет. 30 өлкөдөн жана 10 000 көрөрман келиши ыктымал. Аны албетте жайышуу маселеси да болот. Алардын да тамактануу кез менен болуп жаткан жерге алып келип, алып кетүүсү, ошол бүт маселелер уюштуруучулардын астында турат. Чоң иш да, мындай айтканда. Бирок көлгө кандай таасир этет бул нерсе? Ысык көл агымы жок көл, жогорку тоолуу аймакта жайгашкан. Ысык көлгө суулар кирет, бирок суулар кайра чыкпайт. Ошон үчүн алмашуу жок да. Анан албетте, эгерде бирдемке булгаса ысык көлдө, ал деген топтолот жана калып калат суу. Же болбосо түбүнө агып туруп, ошол жерден анан уулуу заттарды, уулуу түбүнү пайда кылат. Анан алмашкыча бир 300дөй жыл керек болсо керек да, кээ бир божомолдоолор боюнча. Олиготрофтуу көл деп аталат. Биогендерге жарды өтө тунук. 668 метр тереңдиги биздин көлдүккө, 1 метрибиздики. Анын аянты 1736 куб. Макс тереңдик, көлөм бийиктиги ошол 1607 метр. ЮНЕСКО 2001-жылдан бери биосфералык резерват катары ошол кармайт, каттайт көлүбүздү. Рамсар келишими 2002-жылдан карайт. Анан жарыштын түз таасири, сынчылардын баасы кандай болуп жатат? Түз таасирин мындай баалашат да. Жалпы жарыш бүткөндөн кийин 3 күндө көмүр кычкылтек 10 000 автомобилдин айлык чыгарганына барабар болот дейт. 29-43 тонна чыгарат. Мисалы үчүн 180 децибел болот. Анткени моторлор 2 такттуу. Уюштуруучулар 4 тактуу моторлор колдонулат деп айтып жатышат, бирок акыркы сыноодо 2 тактуу эле моторлор болгон да, флот болгон. Суу астындагы ыз чуу ушул 25 эндемик балык түрүнө, жергиликтүү көп жылдан бери жашаган балык түрүнө коркунуч туудурат экен. Ал эми майлар агып кетсе, негизи 1000 же болбосо 1,37 тонна күйүүчү май өрттөлөт дейт. Көмүртек, суутекти жана майлар сууга түшүшү мүмкүн. Сууга анан кирип калат. Негизи мунай продуктылардын агып чыгуусу ушунча суу көлөмүн булгай алат. Албетте 207 литр төгүлсө мунай, бул деген 207 миллион литр сууну ушундай булгайт деп активисттер айта баштады. Экологдор массалык маалымат каражаттарда жазылып турат. Анан ошол маанилүү нерсе, ошол сандарды эле петициянын баасын эколог Кушбек С жана 2 тактуу моторлордун нормативдеринен келип чыгат. 2024-сезондо ошол F1H2O флоту дагы эле 2 тактуу моторлорду колдонгон. Ошон үчүн бул реалдуу негиз болсо керек деп эсептелет да. Анан салыштырсак, ошол негизги суроо зыян барбы? Эмес. Анын туруктуу жүккө карата масштабы чечүүсү ошол суу чокусуна интенсивдүүлүк эмес, узактык жана топтогондугу да. Ошону карасак, эгерде жыл ичинде көлгө таасир эткен күндөр 365, бул нерсе, бул гонка жылына бир жолу өтөт. Ошон үчүн 3 күн эле таасир этет да. Анан жарыш өткөн жылдын үлүшү 0,8% болуп калат.
агынды эмес фонддук булган үчүн ушунча эле эсе узак деп эсептесек, ошол агынды эмес фонддук булганы 122 эсе болот да. Топтолу агымы жок көлдө зыян чыгып кетпейт. Бул деген албетте бирок бул зыяндык аймактагы болуп аткан кир саркындуу суулардын киришине караганда өтө деле зыяндуу эмес салыштырмалуу болуп калат деп эсептейм туугандар. Ушинтип эсептеп атам. Чындыгы негизи канализация бүгүнкү күнү мына карайлы, Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары министрлигинин расмий маалыматы боюнча июнда чыгарган 25 жылы 1198 эс алуу объектинин ичинен бир гана аз бөлүгү тазалоо же болбосо саркындуу сууну кайра иштетүү курулмаларына туташтырылган дейт да. Ошондо 1198 объект болсо тазалоого туташтырган 196 эле азыркы 25 жылдын ичиндеги баамдоо боюнча. Анан башка объектилер 180 ушул конок үйлөр жана башкалар септикти казып алып эле саркындуу сууга жасашкан. Анан тазалоочу септиктерге кошулбаган мындай же болбосо кайра иштетүүчү саркындуу сууну иштетүүчү аспаптар, жабдыктар жок, таза эле мындай септик жер астына сууну анан сарктырган. Бул деген 822 ушундай конок үй, пансионат бар экен да. Болгону ошол 1198дин 822си канализациясыз, 196 эле канализация алууда же болбосо саркындуу сууну тазалаган очистной сооружение деп коебу. Ошол сооружениеге кошулгандар. Бул деген аябай көп туугандар, бул аябай чоң ушул коркунучту жаратат. Бул деген көлдү булгап жатат. Президентибиз приказ берген, буйрук берген, ушунун баарын кошкула, ким кошулбаса баарын жапкыла деп. Пландар ишке ашып атат, иш жүрүп атат. Бирок чоң стройка болуп атат, кээ бир объектилер 2-3 жылда бүтөт. Кээ бир объекттер долбоор катарында эле. Ошон үчүн ушул ишке кирмейинче маселе болот да, маселе болот, дагы бир аз убакыт керек. Жактоо жана каршы факторлор боюнча карасак, мисалы үчүн жактоо суммасы өткөргүлө десек, ушул факторлорду бири-бири менен мындай салыштырсам, мындай өткөрбөш керек деген каршы деген ушундай балдар көрүп атасыңар диаграммасы. Жактоо суммасы 23% алды, 23 упай алды, каршы 29 алды. Бирок тең салмак тобокелге болуп турат, бирок чечүүсү факттын өзү эмес, аны кантип башкарат ошол маселе да. Мисалы үчүн шарттуу ооба 5 текшерүүчү уруксат шарты көз карандысыз экспертиза өтүш керек. Башталганга чейин ачык эко экспертиза расмий уруксат беришили керек. Анткени мыйзамга да каршы чыгып атат. Ошол мыйзамга да убактылуу ал мыйзамды кантип биз жактайбыз, кантип аны окуйбуз жана баш ийебиз, ошол боюнча дагы кошумча мыйзам керек. Болгону 4 тактуу моторлор эгерде колдонулса, 360 APX деген технология бар. 90%га чейин ушул ыргытууларды, майларды, күйүүчү майларды азайтат да. Ошону камсыздаш керек. Болобу ал, жокпу? Азырынча тастыктала элек. Сууга 0 агынды кылыш керек. Ошол куюучу жактар, мисалы үчүн ушул заправка деп коебуз, заправкалардын баары кургактыкта болуш керек. Анан сууга түшүргөндө тазалап, сүртүп майларын ушун түшүрсө, анда бир жөн да. Анан суунун көз карандысыз мониторинги болуш керек. Буга чейин сууну текшерип коюш керек бир кайсы эл аралык комиссия. Анан мындан кийин текшерип коюш керек. Мисалы үчүн Италияда ушундай эле гонкалар 2 тактуу моторлор менен Комо деген аябай мындай биорезерват көлүндө тоонун арасындагы ушундай өткөрүлөт да. Ал дагы ысык көлгө окшош көл. Бирок европалыктар аякта өткөрөт ушуну. Канализациянын прогресси менен байланыштырыш керек. Бир жакшы жер болду, ушул туугандар социалдык тармактарда хайп көтөрүп, ушунун баары көлдү булгайт деп жазгандан кийин ошол жаратылыш министрлиги кошумча текшерүүлөрдү өткөрө баштады. Объектилерди дагы тыянак берди, кошулбагандарга, кээ бирлердин ишин токтотконго да барышы мүмкүн. Ошол нерсе кичине бул жумушту толугу менен ысык көлдөгү пансионат жана башка объектилерди ошол системага, саркындуу сууну кайра иштетүү системасына кошууга түрткү берет деп эсептесем болот. Силер макулсуңарбы, макул эмессиңерби, ошол комментарийлерге жазгыла. Канализацияга ошол саркындуу сууну кайра иштетүүчү очистнойго түртүп атат бул нерсе, бул фестиваль. Анан шарты аткарылса, ушул өткөрүү керек. Шартта аткарылбаса өткөрбөш керек. Ушундай деп ойлойм. Эмнеге өткөрүү керек туугандар? Бул жылдагы бир жылдагы өлчөнүүчү зыяндын суммасы боюнча иш чара текшерүүдөн өтсө керек.
Анын зыяны агымдын фондук болгондо бир топ аз болот да. Жалпысынан ошол эле кичинекей нерсе боло турган иш-аракет, анын зыяны ошол күнүмдүк туристтер келип мусор таштап, сууга кирип, сийип чичип, саркындуу сууларды куюп, душ алып, жуунуп, ошо бүт ушул нерселерге караганда бул гонканы өткөргөнгө анчалык зыяны болбойт да, зыяны аз болот. Эң чоң зыян ошол күнүмдүк туристтердин ошол жерден сийип чыгышканы жана жуунганы, анткени самын менен жуунушат. Самын болсо эң ушул көлгө зыян нерсе да. Мисалы үчүн көлгө сийип чычсаң, сасыйт туура, бирок бул органикалык нерсе да, аны баягы планктон жейт, аны суу гүлдөйт, кичине сасыйт, бирок балыктар ошол планктонду жейт, кичине жакшыраак да, мындай өзүн өзү тазалап алат. А самынды химиялык заттарды ошол жуунуп туруп төксөң, бензин дагы мисалы үчүн жаратылышта кээ бир учурларда толугу менен ушинтип ар кайсы заттарга бөлүнүп кетет, сиңип кетет. Ал эми самын жанакы загардан же болбосо үгүндөн сактоочу кремдер, сыйпамалар, алар ошо нак химиялык заттарды пайда кылат жана нак кирдитет да көлдү. Нак өлтүрөт балыктарды, нак топтолот ошол көлдүн түбүндө. Сугуртышта да калкып жүрө берет да, ошо алардын сиңип кетүүсү жана андай бөлүнүп кетүүсү өтө кыйын да. Узак убакытка ушундай катуу зыян кылат. Ошон үчүн ошолор жыл ичинде топтолуп келип туруп көбүрөөк зыян келтирет деп эсептейм ушул гонкага караганда. Анан бирок албетте ошол арифметиканы карасак, элестеткиле 300 сыйлуу конок келет. Анын ичинде VIP коноктор күтүлүүдө да. Кыргызстанды эл аралык мейкиндик көрөт. Кыргызстандын кичине дүйнөлүк жаңылыктарга жакшыраак маанай менен ушу сүйлөй башташат да, жаңылыктар чыгат. Гонкага баары карашат, биздин суктанышат, жаратылышка кызыгышат. Анан кийин дагы инвесторлор да келет, кийин дагы экотуристтер келе башташат, спортсмендер келет. Эгерде ушул нерсени туура башкарса, туура караса, зыянды азайтса, албетте өткөрүш керек туугандар. Анткени ошол биз коомчулук толкуйбуз да, көлдү кирдетип атасыңар деп. Ошол басымдын, коомчулуктун басымынын аркасынан саркындуу сууну кайра иштетүүчү аспаптар, жабдыктар, ушундай очистной сооружениялар бүт анан кирет да, жапырт түрдө кире баштайт. Ага чоң басым жасай баштайт биздин коом дагы, мамлекет дагы. Ошондо биз деген көлдү сактаганга мүмкүнчүлүк алабыз деп эсептейм. Макулсуңарбы, макул эмессиңерби жазгыла комментарийде. Анан чыныгы коркунуч албетте өнөмөт агымы 3 күндүк жарыш эмес, бул күнүмдүк ошол саркындуу суулардын агымы эң чыныгы коркунуч да. Ал 3 күндүк жарыш анчалык саркындуу же болбосо зыян майларды чыгарганы, төккөнү көлгө эле үлүш болуп калат. 0,8% үлүш болуп калат. Биринчи шарт милдеттүү түрдө 4 тактуу моторлорду киргизсе, эгерде чын эле ошо уюштуруучулар айткандай, бул деген ошол зыянды 90%га азайтат. Жакшы да. Экинчи шарт суунун көз карандысын мониторингин албетте өткөзсө, анда биз кичине түшүнөбүз да, зыян чын эле болду болгон жокпу. Анын эң негизгиси ошол уруксатсыз канализацияны, септиктерди тыюу салуу, уруксатсыз саркындуу сууну көлгө төгүүгө тыюу салуу. Ошол саркындуу сууну 98%га чейин очистной сооружение аркылуу тазалоо. Бул эң биринчи шарт да. Көлдү тиги чемпионатсыз эле кирдетип атабыз, чемпионатсыз эле өлтүрүп атабыз, чемпионатсыз эле зыян кылып атабыз да. Ошол туристтер, миллиондогон туристтер келип, Бишкектен эле 1 миллион киши бара калат да, көлгө эс алабыз деп ошол жайкы маалда. Ошон үчүн ушул саркындуу сууну кайра иштетүүчү негизи президенттин буйругун алкагында жабдыктарды орнотуу, бул номер 1 маселе болуп жатат да бүгүнкү күнү. Ошол туугандар, сиздер менен Искендер Шаршеев болду, саясаттануучу, экономист. Эгерде сиздер ушундай бизнес долбоорду жазайын десеңиздер, мисалы үчүн саркындуу сууларды кайра иштетүүчү жабдыктарды жасайм, алып келем деген бизнес план оюңарга келсе, мага кайрылсаңар болот. Ошол видеонун сүрөттөмөсүндө WhatsApp бар, жазсаңар баарлашабыз. Бизнес план жазып беребиз, эсептеп беребиз. Ошондой цехти куруу канча акча талап кылат, кандай багытта. Анан албетте ушуну эгерде жасасаңар, ошол иштин сообу бүткүл өлкөбүзгө, жаратылышка, элге тиет, жакшы нерсе болот деп эсептейм да. Ошон үчүн бизнес план жазып беребиз, техникалык, экономикалык негиздеме жазып беребиз. Кредит алганга да ал жарап калат. Кайрылгыла туугандар.
комментарийлерге жазгыла. Эмки видеолордон көрүшкөнчө мен менен макул болбосоңуздар келгиле комментарийлерден анан пикир алмашалы да. Тытышсак тытышалы, ошол талкууласак талкуулайлы. Мен ойлоп атам, муну өткөрүш керек деп атам сөз аягында. Ал эми ошо шарттуу түрдө кээ бир чараларды көргөндөн кийин өткөрсө болот деп ойлойм. Өткөрүш керек деп ойлойм. Шарттар аткарылбаса өткөрүүнү кайра ойлонуш керек. Балким тыюу салыш керек. А эгерде жанагы көл үчүн жүрөк ооруса, туугандар эң биринчи ушул очистной сооруженияларды жайнатыш керек да. Саркындуу сууну кайра иштетүүчү технологияларды киргизиш керек, эмесе көл өз ичинен эле өлөт. Жөн эле мындай. Бул чемпионатсыз эле өлүп атат көл. Көлдү сактап калыш керек.